Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala Cuma günümüzde inşallahurrahman barımızga berekeli olsun. İslam alamına bereke alıp kelgen günlerden olsun inşallah. Tak. Bugün bir hadis okuyuz inşallahurrahman. Bu kitapten eçkan emunda emet alбай жатабыз. Бұл китепти алмаштыра албай жатабыз башкага. Бир-эки жума окуйбуз, андан кийин иншалла башка китепке өтөбүз насип кылса. Ошол эле биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эмнелери, осуяттары. Бүгүн 6-нчы осуятын окуйбуз. Ал-васияту ас-садисату. 6-нчы осуяты, насааты биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам. Kimge kılgan eken bu osiyatı? Resulullah li Abi Zerrin Abu Zar el-Ghifari radıyallahu ta'ala anhu, Allah Teala'ndan razı olsun, bu kişiye kılgan eken. An Abi Zerrin Cundeb ibn Cunadete radıyallahu ta'ala anhu kâle, Abu Zar Allah Teala'ndan razı olsun mınday dedi. Avsani Halili sallallahu aleyhi ve sellem bi khisalin minel hayri. Hazreti Abu Zar aytat, bir günü deyt, Halili, menin dostum, mağa izgiliklerden özgöçölüktörün nasihat kıldı deydi. Ayta ketçi nerse bul jerde köp hadislerde okanda nasihat kıldı kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın elçisi dep aytılады. Allah'ın elçisi dedi, Allah Teala'nın paygambarı mınday dedi dep kelet, biroq bul jerde özgörü var. Kандай özgörü var bul jerde? Abu Zar aytat, Allah Teala'nın elçisi je Allah Teala'nın paygambarı maga nasihat kıldı dep aytkan jok bul jerde. Emne dedi? Dostum dedi. Abu Zar'dın menin dostum dep aytuusunun sebebi bul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga aşıktığı, süyüsü ayabay tereң insanlardan bolğon. Peygamberdi süyü jatынан birinci darajada kim turat? Abu Bakr Sıddık turat. Abu Bakr Sıddık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di süygön sıyaktı, bir de sahaba Peygamberdi süy algan emes. Abu Bakr Sıddık'tın süyüsü oşondoy bir çekке jetken Hazreti Abu Bakr özünü jogotup koygan. Süyü oşondoy bir çekке jetti Hazreti Abu Bakr Sıddık'tın. Men Abu Bakr'mın dep aytalчу emes. Men paygambarmın dep aytчу deydi. Buga dalil Hazreti Peygamber menen Abu Bakr Sıddık'tın bul okuyası. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Teala'nın dinine hizmet kılganlardın akısın barına biz emne kıldık, töledik deydi.
баарына акысын бердик дейт. Абу Бакырдан башка деп айтат. Демек бул жерде биринчи түшүнө турган нерсе Абу Бакырдын динге кылган мээнети баалануусу мүмкүн эмес. Ошондой катуу мээнет кылган Абу Бакыр Сиддик радиаллаху таала анху. Бай хижратка чыгып бараткан учурда Абу Бакыр Сиддикка сурайт го: "Эй Абу Бакыр, сен мен менен кетип атасың, эки төөңдү даярдап туруп кетип атасың, дүйнөңдүн баарын алып атасың. Үйгө эмнени таштадың?" деп сурайт. Биз узун сапарга кетип баратабыз. Кайтабызбы, кайтпайбызбы? Белгисиз. Белгисиз. Бала чакаңды таштадың. Аялыңды таштадың, атаңды таштадың. Кимдерге таштадың билесиңби? Душмандардын колуна таштадың. Эмнеге? Пайгамбарды Мадинага жеткирем деп. Максат бол. "Эй Абу Бакыр, үйгө эмне таштадың?" деп суроо берет. Жообу кандай болот? Жүрөктөрдү титреткен жооп, билесиздерби? "Я Расулаллах, Алла жана Алланын элчисин таштадым" деди. Үйгө кимди таштадың? Эмнени таштадың? Алла жана Алланын элчисин таштадың. Үйдөгүлөр да разы болду, "Я Расулаллах. Маселе Алла жана Алланын элчиси болсо кабатыр болбо. Эй Абу Бакыр, чык кызматыңды кыл. Атаке, кабатыр болбо. Маселе Алла жана Алланын элчиси болсо." Асма энебиз 3 күн, 3 түн Хира тоосуна баягы үңкүргө мен чыга албадым, туугандар. Канча жолу бардым, ал жерге чыгып көрөйүн деп, бирок нафсыма өтө оор болду. Чыга албадым. Бирок ачык айтам силерге. Нафсыма өтө оор болду. Кантип чыгам ошондой ысыкта? Кыйналып, таштак. Чоксура. Азырети Асма энекебиз кичинекей. Жашы 10го жетип жетпеген жашта. Тамак ташыйт. Азык ташыйт. 3 күн, 3 түн, бирок кандай ташыйт? Партизанский ташыйт. Бир да мушриктин көзүнө көрүнбөй. Алла жана Алланын элчиси маселеси оңой эмес, туугандар. Буга эмне түрткү? Жүрөгүнүн түбүнө жайгашкан жүрөктү толугу менен ээлеп, башка эч нерсе калтырбаган Алла жана Алланын элчисине болгон сүйүү, мухаббат. Ава. Ошолордон бирөөсү Абу Зар. Ошолордон бирөөсү Абу Зар. Абу Зар фитнадан улам Мадинадан пайгамбарыбыздан кийин фитнадан улам Абу Зар Мадинадан айдалган болот. Чөлдөргө айдалган болот. Бу улуу сахаба. Эй, Аллах булардан разы болсун. Чөлдөргө айдалат. Жанын чөлдө берет, туугандар. Абу Зар үйдөн айдалат. Жашаган жеринен айдалат. Ысык болгон, күндүзгү ысык, түнкүсүн суук болгон чөлдө жанын берет. Бирок жанын берип жаткан учурда дагы Халили Мухаммад деп жан берет дейт. Сүйүктүү Мухаммад, мен сага келатам деп жан берди дейт. Абу Зар радиаллаху таала анху. Мухаббатын көрүп атасыздарбы? Халили деген сөз бул өтө терең бир сөз бул жерде. Бир сөз деп өтүп кетпейли бул жерден. Авсани Халили дейт Расулаллаху алейхи ва саллям. Менин сүйүктүм болгон, досум болгон Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мага эмне кылды дейт? Насаат кылды дейт. Демек сүйүктүсүн насаатын өтө баалайт бул инсан. Энем дептир.
İzgiliklerдің өзгөчөлүктөрүн насаат кылды дейт. Жакшылыктардын туу чокусу изгиликтердин маданияты. Бул сахабалар болгон. Изги амалдарды сахабалар таштаган. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын осияттарын бекем карманышкан. Биз канча жумадан бери осияттарын окуп атабыз. Жума сайын айтабыз, бул жума бул осиятты аткаралы иншалла деп, бири-бирибизге жүрөктөрүбүзгө эмне бир насааттарыбызды берип туруп, бир жума ошолорду аракет кылалы деп, бири-бирибизге эмне кылабыз, сабак өтүп атабыз иншалла. Алла таала насип кылсын. Амал кылдырууга бизге иншалла Алла таала буйрук берип, товфик берип, оомат берсин иншалла туугандар. Мүмкүн өмүр бою бир амалды кыла албайбыз, бирок бир жума ошол амалды аткарсак соогун алабыз. Ким билет, кайсы амалыбыздан улам Алла субханаху ва таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирет жана бейиштин насип кылат. Биз биле албайбыз. Туура эмеспи туугандар? Ошон үчүн ислам маданиятында, ислам түшүнүгүндө амалдын чоңу кичинекейи жок. Ошондой эле күнөөнүн чоңу кичинекейи жок. Кээ бирөөбүз бул чоң күнөө болбойт, бул кичинекей күнөө эч нерсе болбойт деп айтабыз, кандай нерсе жок. Бул ислам рухун жашаган алым оолиялардын бир сөзү бар, айтат. Сен бир күнөөнү кылып аткан учурда чоңбу кичинекейби аны караба дейт эч качан. Сен күнөө кылып аткан учурда кимге карата ошол күнөөнү кылып атасың? Бир ойлоп көр ошол маселени дейт. Чоң күнөө Алла таалага карата болгон күнөө болуп эсептелет. Кичинекейчи ал да ошондой. Ошон үчүн чоңубу кичинекейби сактанабыз. Эми изгиликтердин өзгөчөлүктөрү дегенде адам баласы качан бул амалдарды аткара турган болсо, бул эле жашоосунда, акиретиңди кой. Акиретте шексиз күмөнсүз. Бул эле жашоодо көптөгөн жакшылыктарга, көптөгөн ийгиликтерде жетет деген сөз. Кайталап жатам. Ким пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бул амалдарына, айткан насааттарына кулак салып, жүрөгүн ачып, амалга төгүүгө умтулган болсо, эгерде акирет маселеси башка, бул дүйнөдө эле бул нерсенин пайдасын таба баштайт. Жакшылыктарга ээ болот, ийгиликтерге ээ болот. Жүрөктүн тынчтыгын табат, бейкуттуктуулукту табат. Сакинатты табат жүрөгүндө. Бактылуулуктун эң эмеси эмне билесиздерби? Жүрөк тынч болгондо ошол бактылуулук болуп эсептелет. Эмне дейт пайгамбарыбыз? Абу Зар айтат. Аусани, мага насаат берди. Айтты. Би алла анзура ила ман хуа фауqi ва ан анзура ила ман хуа дуни. Эй Абу Зар, өзүңдөн өйдө болгондорго караба эч качан. Өзүңдөн ылдый болгондорго карап жүр деп айтты дейт. Бул кандай түшүнсөк болот? Мал мүлк жаатынан, байлык жаатынан өзүңөн өйдөдө болгондорду карап жүрбө. Мансап жаатынан өзүңдөн өйдө болгондорго карап жүрбө. Эңсебе аларды. Ден соолук жаатынан өзүңөн жакшыраак болгондорду карап жүрбө дейт. Себеп дегенде ошол нерсе сенин жүрөгүңө эмне алып келет? Себеби шайтан бар. Шайтан турбайт эч качан. Туугандар, бул Алла Тааланын махлуктарынан бар го, махлуктарынан. Адам баласы, анан жиндер, анан шайтандар, Ошолордун арасынан өзүнүн вазифасыны, өзүнүн милдетин кынтыксыз, так, 24 саат аткарган бул шайтан алейхилаль. Турбайт. Бүгүн азыгытпай эле коеюнчу, бүгүн жумушка чыкпай эле коеюнчу, бүгүн бир аз эс алайын. Жок анда нерсе. Шайтандын воскресеньясы жок. Жок. Дем алыш жок анда шайтанда. Түшүнүктүбү? Иштейт. Нафс. Эң чоң душманыбыз нафс. Ичибизде дайыма шайтан менен сүйлөшүп алган,
senin duşmanların sen menен күрөшүп жатат. Ошол учурда элестет, сен ошол 3 нерсени атадык, 3 нерсени. Өзүңдөн өйдөгө карай турган болсоң, эмне пайда болот? Тагдырга наразычылык пайда болот. Тагдырга наразы болушуң мүмкүн. Тиге карайсың, эмнеден бунда бар? Менде жок деп хасат пайда болушу мүмкүн. Хасат, көрө албастык, жаман оору. Жүрөктүн жаман оорулары булар. Түшүнүктүбү? Жек көрүү, көрө албастык. Аркасынан гыйбат ээрчип келет. Себеби жаман көрөсүң да ал адамды. Жаман көргөнүң дайыма эмне кыласың? Бирөө менен мүмкүнчүлүк пайда болдубу? Аны эмне кыласың? Сөөктөрүн эсептеп чыгасың. Баштайсың. Көрдүңөрбү? Жаман нерсе бул. Байлык да ошондой, мансап да ошондой, ден соолук да ошондой туугандар. Ден соолук да ошондой. Бир жери ооруп аткан болсо, бир жериңде Алла Таалага сага сыноо берип туруп, денин кайсы бир жеринде бир оору бар болсо, өзүңдөн кийинкилерге карайсың. Өзүңдөн ылдый болгондорго карайсың. Качан адам баласы мал мүлктө, мансапта, дагы эмнеде, ден соолукта, дүйнөгө байланыштуу болгон неиматтарда айырмасы жок. Түшүнүктүбү? Өзүнүн ылдыйына карай турган болсо, каалабаса, эгерде иманы бар болсо, каалабаса, жүрөгүндө бир шүгүрчүлүк пайда болот. Кудайга шүгүр дейт. Азыр могу көчөдө кетип баратып, коляскада бирөөнү көрсөң, каалабасаң, жүрөгүңдө иман бар болсо айтасың: "Альхамдулилlah, чөнтөгүмдө бир тыйын акча болбосо да, 2 бутум иштейт." Деп өтүп кетесиң. Өзүң атайын барып ошону көрүп шүгүр кылам деп ниеттенген жоксуң. Бирок көрүп калганда Кудайга шүгүр дейсиң, Iya. Көрдүңөр? Сонун нерсе. Өтө сонун нерсе. Бирок Алла Таала эмне дейт? "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум фа инна азаби ла шадид." Эгерде шүгүр кылсаңар, көбөйтүп берем дейт Алла Субханаху ва Тааля. Ла ин шакартум, шарт. Мал мүлкүңдүн көбөйүүсүн каалайсыңбы? Шарт. Алла Таалага мактоолорду айтасың. Шүгүр келтиресиң. Я Раббим, сага шүгүр болсун. Альхамдулилlah деп айтасың. Тилиң менен, жүрөгүң менен, денең менен, акылың менен, рухуң менен, жарың менен, бүт нерсең менен Аллахка шүгүр айтасың. Эгерде шүгүр айтпасаң дейт, "Вала ин кафартум", тескери, четке каксаң, наразы болсоң, арыз муунду барып башка бирөөгө, өткөн сабактарда айткан сыяктуу, арыздансаң, "Фа инна азаби ла шадид", анда менин азабым өтө оор дейт Алла Субханаху ва Тааля. Наразы болбо. Алла сага берген жашоодон эч качан наразы болбо. Наразы болбонун жолу бул, пайгамбардын осуяты бизге. Өзүнөн өйдө болгондорго эч качан эмне кылба? Караба. Себеп дегенде, сага көзүңө көрүнгөн жактар бар, көзүңө көрүнбөгөн да жактар бар. Көзүңө көрүнбөгөн да жактар бар. Өткөндө бир ролик көргөнмүн, толук билем, бирок эсимден чыгып кетти. Bir fragmenti var. Машинеси килтейген. Бай көрүнүп турат. Андай машина бир гана бай минет. Андай машинени минүш үчүн адам баласынын чөнтөгүндө жок дегенде айлык 3-4 миң доллар болуш керек. Андай машинени минүш үчүн. Машина турат. Көргөн болуш керексиңер. Анан кетип баратат. Бул жерде болсо үй бүлө, жакыр үй бүлө. Үй бүлө, күйөөсү, аялы, анан баласы кетип баратат. Тиги жакыр үй бүлө кетип баратат. Анан бул машинеси менен келатканда муну көрүп туруп, күйөөсү айтабы, аялы айтат. Көрдүң булардын жашоосу кандай сором, байлыгы, машинесин кара, тигиндей мындай деп айтат ошол жердечи.
Görünген jagı da atpaymbı sizlerge. Bir görüngen jagı var, bir körünbөгөн jagı var. Эгерде көрүнбөгөн жагы бизге ачыла турган болсо, ал байлыкты сен каалабайсың, мен дагы эч ким каалабайт ал байлыкты. Андай машинаны каалабайсың. Көрүнбөгөн жагы ачылган болсо эгерде. Карайт дагы анан айтып коет. Моундай машина кандайсың байлык дегенде эмне дейт. Ошол эле учурда бул машинасымен кетип баратып, бул үй бүлөгө карайт дагы, кандай сонун үй бүлө дейт да. Алла Таала мага бүт нерсе берди, бирок перзент берген жок, үй бүлөлүк бактылыкты берген жок деп кетип атат. Мен өзүм айтам, кимдин жеринде болууну каалайсың? Өзүм айтып атам. Мен валлахи биллахи Аллахка ант ичем, касам ичем. Жакыр үй бүлөнүн катарында болууну каалайм мен, туугандар. Тигин катарында эмес. Көрдүңөрбү? Бул ошондой маселе. Расул алейхиссалату вассаламдын осияттары алтын осияттары. Биз буларды кармансак, бул эле жашоодо бизге чоң пайдалар келет. Себеп дегенде адам баласы бунун эмне кылышы мүмкүн, туура эмеспи? Же бир роликте дагы бирөө отурат. Тегерегинде эмелер, кызматчылар, бай экени көрүнүп турат. Жакыр бирөө терезеден кафеге карайт, тигиди алат да. Ошонун ордуна болсом кандай сонун болмок экен деп ичинден дуа кылат, Алла Таала кабыл кылат да. Тигини моунун ордуна, моун тигинин ордуна. Түшүнүктүбү? Бул бир карайт өзүнө, сонун машалла отуруп калат. Кызматчылар, бүт нерсе тим эле. Маселен баары бүттү, турайын дегенде, турайын десе тура албай жатат. Караса майы экен. Ошол жерде отуруп алып тооба кылат. Эй Раббим, кереги жок мага бул жашоо. Эски жашоом бергениң деп айтат дейт. Көрдүңүздөр? Ошон үчүн бизден начар болгондор сөзсүз түрдө бар бул жашоодо. Бизден жакшылар Алла силерге бериптир, акысын бергиле, жашагыла. Биздин силер менен ишибиз жок. Бизден өйдөлөргө ишибиз жок. Мен ишим жок, сен ишиң болбош керек. Бүттү. Ал Алла менен ортодо болгон мамиле болду. Мен кимге карайм? Өзүмдөн ылдыйларга карайм мен. Ошолор менен дос болом. Бай кедей менен дос болгондо эч качан психологиялык жагынан стабилдүү жашабайт бул инсан. Дайыма психологиялык жагынан кыйналып жашайт. Унутпагыла бул нерсени. Же өзүң менен тең болгондор менен бай болосуң, же ылдый болгон, кечиресиң, дос болосуң, же ылдый болгондор менен дос болосуң. Ошондо бактылуу жашайсың. Эгерде андай достук бар болсо, байдын үстүндөгү милдет ошол досторго байлыгын бөлүшүү, жардам берүү, түшүнүктүбү? Милдет бөлүшөт, жардам бериш керек. Болбосо байлыгын аларга көп көрсөтпөш керек. Алар катарында жүрүш керек. Минген машинеси дагы, жашаган үйү дагы, башкасы ошондой болуш керек, туугандар. Бул ошондой. Болбосо кыйын болот. Болбосо сага хасат болот. Болбосо сага жаман нерселер болот. Ошон үчүн байлардын көбүндө проблема бар, билесиздерби? Хасат проблемасы бар. Байлар эч кимге ишенбей калышты. Себеби баары байлыгын жулкунуу эле, себеби өздөрү акысын бербейт. Байлыктын акысын бербейт. Маселе ошол жерде жатат. Зекетти туура берсек, садакаларды берип турсак, жардам берип турсак, Кудай Тааланын динине жумшасак, ошондо Алла субхана таала сенин байлыгын сага берекелүү кылат. Көбөйтүп берет. Иншаллаху рахман. Демек, бул осияттан ала турган нерсе, туугандар, дагы бир сөзү кайталайбыз. Өзүнөн өйдө болгондорго эч качан карабайбыз. Өзүбүздөн ылдый болгондорго эмне кылабыз? Карайбыз. Жана Алла субхана таалага дайыма шүгүрчүлүктөрдү айтабыз. Я Rabbi, сага шүгүрлөр болсун деп. Субхана раббика раббил иzzати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.